Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Ымыркайларды Кытайга саткан дарыгерлердин тобу кармалды. Кыргызстан 9 миллиард сом карызынан кутулду. Ким Чен Ындын өлүмү боюнча эмиштер чыкты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Социалдык тармактарда 1 майдан баштап шаардагы жалпы тейлөө кызматтары иштеп баштайт деген маалымат тарады. Анда борбордогу сулуулук салондору, унаа жуучу жайлар, базардагы курулушка керектүү эмеректерди жана гүл саткан дүкөндөр иштей турганы айтылган. Бишкек шаардык комендатурасы тарап жаткан маалымат туура эмес экенин айтат. Маалымат чындыкка дал келбейт. Азырынча тейлөө жайлары качан иштей турганы белгисиз, деди басма сөз кызматынан. Бүгүн 26 апрелге карата бир сутка ичинде Кыргызстанда жалпысынан коронавируска чалдыккан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Алардын ичине Бишкек шаарынан 10, Ош шаарынан 2, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 6, Нарын облусунан 6. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 370 бейтап айыгып ооруканалардан чыгарылды. Коронавирус илдетинин экинчи толкуну башталат деп айтууга эрте, бирок министрлик буга даярданып жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында, окуя кандай жөнөгүшү мүмкүн экени тууралуу ведомствонун түрдүү сценарийлери бар. Буга байланыштуу адистер даяр турушу керек. Биз кошумча койкаларды алып, медиктерди тартууну пландап жатабыз. Дүйнөлүк банк жана башка өнөктөштөрдүн гранттык долбоорлорунун арты менен стационарлардык базалардын квалификациясын жогорулатуу каралып жатат. Ошондой эле өпкөнү жасалма дем алдыруу сыяктуу керектүү жабдыктарды алууга каражат каралууда, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда COVID-19 жуктуруп алгандардын саны 682-ге жетип, анын жарымынын көбү айыкты. Тилекке каршы вирус 8 кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргызстан үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында мамлекеттик карызын төлөөгө 8 миллиард 976 миң 400 миллион сом сарптаган. Бул тууралуу Финанс министрлиги билдирди. Анын ичинен 3 миллиард 934 миллион 900 миң сом мамлекеттик тышкы карызга төлөнгөн. Ал эми 5 миллиард 41 миллион 500 миң сом ички карызга жумшалган. Аталган сумманын баары республикалык бюджеттен которулган. Февраль аягындагы эсеп-чөт боюнча өлкөнүн мамлекеттик карызы 4 миллиард 606 миллион 130 миң доллар экени маалым. Тышкы башка мамлекеттерге жана эл аралык финанс уюмдарына бересебиз, карыз 3 миллиард 860 миллион 870 миң доллар. Ички мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруунун эсебинен алганда карыз 745 миллион 260 миң доллар. Белгилүү болгондой, коронавирус кесепетинен Кыргызстан бюджетине 30 миллиард сом түшпөй каларын министр Жыйынбаева брифингде айткан эле. Буга байланыштуу чет жактан 456 миллион 400 миң доллар алууга макулдашылган. Бирок бул дагы жетишсиз болгондуктан мамлекет дагы башка булактардан каражат издеп жатат. Ордодо эч нерсе жазбай эле турсамбы деген, бирок азыркы учурдагы экономикалык жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча түзүлгөн туңгуюк кырдаалдын түбү көрүнбөйт. Күзүндө жумуш орундарын кой, эмне жеп, эмне ичерибиз абдан чоң суроого айланды деген пикирин бүгүн 26 апрелде журналист Семетей Талас уулу жазды. Коронавируска каршы 100 миллиондогон доллар карыз суралганы менен өкмөт элементардуу канды толук текшере турган баасы 150-200 миң доллардын тегерегиндеги лабораторияларды жасалма дем алдыруучу аппараттарды сатып келбей жалдырап отурушат. Абдан шалаакы кыймылдап жатышат. Ушундай оор күндөрү бөлүнүп жаткан 100 миллиондогон сом акчанын отчету берилбей турат. Алардын дайынын сурай турчу, эсебин алууга милдеттүү жогорку кеңеш өкмөттүн жана президенттин алдында кумга көчөгөн тыккан страус позициясын тандап алды. Президент мелтейип, анда-санда премьерди, спикерди жана башка министрлерди кашына чакырып, кабагын түйүп, ар бир кылыгынан иштеген кабардар болуп аткансыгын кебете көрсөткөн менен кырдаалды күрөө тамырынан кармап турган жок. Азыр дүйнөдө коронавирустун айынан массалык толкундоолор, нааразычылык акциялары башталды. Бир нече мамлекетте элдик төңкөрүштөр болушу толук мүмкүн. Андай ыңкылыптык, каргасыздык, башынан кызуу кандуу кыргыз элин кыйгап өтпөшүнө кепилдик жок. Андыктан ар бир жасалган ишке отчет берип, ар бир тыйындын эсебин берсеңер, силердей шалаакыларды Акаев, Бакиев жана Атамбаевдин тагдыры күтүп турат. Элдин сабыры менен ойнобой эсиңерге келгиле, элейген эл башчылары, деп жазган журналист Семетей Талас уулу. Булак nazarnews.kg. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус жуктуруп алган ар бир бейтапты дарылоого кеткен чыгымды эсептеп чыкты. Министрдин айтымында дарылоо оорунун түрүнө жараша жеңил, орто, оор жана өтө оор болуп 4кө бөлүнөт. Жеңил формасындагылары дарылоого 7988 сом, орто абалдагы бейтаптарга 16370 сом, оор абалдагыларга 74764 сом, ал эми өтө оор абалдагы дарыланып жаткандарга 118807 сом бөлүнөт, деди министр. Абдикаримов коронавируска чалдыккан бейтаптар акысыз дарыланарын
баарын айтып, бардыгы бюджеттен каржыланарын кошумчалады. Эске салсак, буга чейин саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев коронавирус аныкталган бир бейтапты дарылоого болжол менен $3.000 сарпталып жатканын айткан. Министрлик анын сөзүн жокко чыгарган. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын ден соолугу боюнча айтылган кабарлардын бардыгы туура эмес. Бул маанайда испаниялык активист Кореянын достук ассоциациянын жетекчиси Алехандро Као де Бенос айтканын РИА Новости жазды. Эске салсак, буга чейин Ким Чен Ындын ден соолугу боюнча маалыматтар тараган. Анын абалы начарлап кеткендигине байланыштуу Пхеньянга Франциядан дарыгерлердин тобу келгенин билдиришкен. Айрым маалымат булактары өлкө башчысынын көз жумганы тууралуу дагы жазып чыгышты. Бул расмий маалымат. Бизде лидер Ким Чен Ындын абалы оор болуп жатат деген маалымат жалган жана жаман ниет менен таратылып жатат. Түшөлгөндүгүңүздөргө рахмат. Бирок журналисттер маалымат алып жатканда сенсация азыраак болуш үчүн текшерип алуусун суранып келет элем, деп жазган ал Твиттер баракчасына. Као де Бенос өзүн Түндүк Кореянын тышкы маданият боюнча комитетинин атайын өкүлү деп атаган. Жалпы маалымат каражаттарында Түндүк Кореянын саясий багытын жактырган жана аталган мамлекет менен байланышта болгон адам катары каралат. Као де Бенос Кореянын достук ассоциациясынын сайтын ачкан жана аталган өлкөгө көп барып турары маалымдалган. Коронавирус жуктурган 13 адамдын абалы оор, 6-оосу реанимацияда жатат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында учурда ооруканаларда 304 адам бейтапканаларда жатып дарыланууда. Коронавирус жуктурган 13 адамдын абалы оор, анын 6-оосу реанимацияда жатат. 21 адамдын абалы орточо оор, 270 адамдын абалы канааттандырарлык, деди Үсөнбаев. Бүгүн 26 апрель күнү өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 5 медицина кызматкери коронавирус инфекциясын жуктуруп алганын билдирген. Алардын арасында Бишкек шаарында катталган 3 медицина кызматкерлери номер 3-үй бүлөлүк медицина борборунда мобилдик бригадада иштеген кызматкерлер болгон. Алар коронавирус илдетин жугузган жана алар менен байланышта болгон жарандар менен иштешип келген. Учурда медицина кызматкерлерине тийиштүү дарылоо жүргүзүлүүдө, деген Үсөнбаев. Super.kg порталы номер 3-үй бүлөлүк медицина борборунун кабылдамасына чалып, мекеменин жабылганы тууралуу маалымат алдык. Мекеме бүгүндөн баштап карантинге жабылды. 1-майга чейин иштебейт деп билдирди аталган мекеменин өкүлү. Украиналык клиникалардын биринин жетекчилиги жаңы төрөлгөн балдарды чет өлкөгө сатууну уюштурду. Тармак «Карын эне. Суррогатная мать» программасын жаманы иштеген. Бул тууралуу Рамблер басылмасы билдирүүдө. Маалыматка ылайык, оорукананын жетекчилигинен тышкары кылмыштуу топтун курамына чет өлкөлүктөр менен ойдон чыгарылган никеге турууга макул болгон украиналыктарды издеген адамдар кирди. Белгилегендей, топ бир баланы сатуу үчүн дээрлик $50,000 алган. Украинанын коопсуздук кызматкерлери чет жакка кетүүнү күтүп жаткан балдар жашаган батирди табышты. Алар Киевдеги балдар ооруканаларына жайгаштырылган. 140га жакын чет элдиктер кылмыштуу схемага катыштыгы барбы же жокпу текшерилип жатат. Булак Nazarnews.kg